су басып кетти деп катындын баары чочуду кайра башын көтөрүп жыгылбады жошуду аңтаңдабай катындар аныктап көрчү капырлар жерден алгын тездеди. Өнөр сүйүп, өнөр баккан чыгармачылык инсандарга колдоо көрсөтүп, колунан келген жардамын берип, алга умтулуусуна аянбастан алгылыктуу иштерди жасап келе жаткан Макмал креатив чыгармачылык коомдук бирикмеси 2016-жылы түзүлгөн. Негизделгенине аз гана убакыт болсо дагы көптөгөн иш-чараларды, фестиваль сынактарды байма-бай өткөрүп келет. Аны менен катар бирикме тарабынан Аалам алкагына алгачкы кадам аталышындагы музыкалык поэзия кечеси болуп өттү. Билерсиң эскергеним, белекке берип кеткен балдарым, бактым менин. Бактылуу кылган элең, бакытка тунган элем, көз тийип кетпесин деп, көз тимер билген элем. Турмуштун жолу тайгак, тагдырың болду айгак, таптаза туруп эле таштадың бизди алдап. Сөңкөлдүн Актаңдагы шоокумдары деген фестивалды өткөргөнбүз. Сөңкөл жергесинде быйыл экинчисин өткөрдүк, үчүнчүсү деп ошону постоянно алып кетем. Ошонун алкагында Аалам алкагы деген төш белгин чыгарып, бүгүн биз ушул уюмубузду жайылтып, азыр участниктерибиз дагы 400-төгөн болуп калды. Жерлердин баарына бүткүл дүйнөлөрдөгү участниктердин баарын баш коштуруп келатабыз. Чет өлкөлүк дагы участниктерибиз бар. Биздин эле кыргыз элдери чет элде иштеп жүргөндөр. Ошолордун баарысынын башын коштуруп чыгармачылык уюмдарыбыз, бүт чыгармачылык менен кол өнөрчүлүктөр да бар. Анын ичинде баардык таланттар, биз элге көрбөй, көрүмүскө да жаткан таланттарды эл алдына алып чыгабыз. Күнүң жарык, белгисиз, эртең бүдөк. Эскертпей алат, ээси жок ажалыкты көнүп, аңсыз да өмүр, байкаган жанга. Бул поэзиянын негизги максаты ушул көмүскөдө калган таланттарды, чыгармачыл адамдарды башын бириктирип, жана ошолорду элге таанытуу болчу. Дагы алдыда көп максаттарыбыз бар. Ошол жана Аалам алкагына алгачкы жол деп баштадык. Ошол Ааламга кетчү жол ошол жаш адамдардан, калемгерлерден же болбосо бир алгачкы чыйырдан башталат эмеспи? Ошол Ааламга кетчү жол кенен болсун. Макмал креативге ошону каалайм. Чыгармачылык ийгилик каалайм. Макмал креативге келе турган бардык инсандар бизге келе берсин, биз күтөбүз. Бардыгына ийгилик. Буга чейин бирикме элге эмгеги сиңген, жыл ичинде мыкты ийгилик жараткан инсандарга аларды колдоо максатында эргүү берип, дагы да болсо ишинин ийгиликтүү болуусуна көмөкчү катары диплом, ардак баракчаларын берип келсе, бул жолкусунда Аалам алкагы төш белгиси чыгарылып, алгачкысын Кыргыз Республикасынын мурунку президенти Отунбаева Роза Исаковнага ыйгарышты. Жактан өнүгүүсүнө ар тараптан колдоо көрсөтүп, салым кошкондугу үчүн төш белгиси. Поэзия кечеси бир инфекциядай, жакшы инфекциядай региондордун баарын каптаптыр. Башка мен уккандан региондордо да өтүп атат. Бүгүн бул жерде өтүп атат. Башка өлкөлөрдө мисалы багбанчылыктын коому болот. Британияда ар бир шаарда, ар бир айылда болот. Булар болсо, алар үчүн бул поэзияда, адабиятта, эмне десеңиз ошол. Спорттон ошондой уюмдар болот. Мына бул жерде маданияттан деген, мен оюмча бул биздин духубуз кайта жаралып келе атканы. Кыргыздар кайта мына бир жаңы доорго кадам жасап атканын көрсөтөт экен. Чыгармачылык жаатта эмгектенип, маданиятка кошкон салымы үчүн алтын үн жана алтын сыя төш белгилери дагы өз ээлерин таба алды. Эспот болсун, сиздин дагы үнүңүз өчпөсүн, кыргыз маданиятына зор салымыңызды кошуп жүрө бериңиз. Алтынай Эгембердиева, Бактыбул эжекебиздин эң жакшы сөздөрүнө, ырларына
ырларын ырдап мына ушуга чейин элге таанылып келатам. Алгачкы эле чыгармасы ушул Тирүүлүк аттуу чыгармасы менен клип дагы жаңырып өткөн. Ал эми жакында эле ушул мындайча айтканда кыргыздын ырларына эң бир жакшы Сүнөттой деген чыгармасын чыгарды. Кудай буйрса эл арасында жаңырып жүрөт. Мына ушундай таланттар менен бирге иштешип, жакшы маанай менен бизге демилге берип, күч берип, жакшы бүгүн Алтын үн номинациясынын ээси болуп атам. Аябай кубанып турам. Как много лет во мне любовь спала, мне это слово ни о чем не говорило. Бүгүнкү иш-чарага Гүлүм Касымбаева менен Бакыт Жакыпов деген ырчы жигит кызыбызды чакырып, экөөнө Алтын үн деген номинация бердик. Анткени экөө тең мындай биздин аялуу эмелер, жарандар. Анан биз көңүл буруп коелу, экөө тең жакшырдашат экен, аябай дүйнөлүк деңгээлге чыга турган үндөрү бар экен. Ошо дүйнөлүк деңгээлге чыкканга жардам берели деп ушу Алтын үн деген номинацияны бердик. Маданият мыкты кызматкерин алгам, эл аралык конкурстарга катышып жүргөм, гран-прилерди алып жүргөм. Ошо мен өзүм консерваторияда иштейм. Анан бир кечелерден ушактын жетекчилери ууп калыптыр. Анан ушу келип кет дегенден келсем ушундай сыйлык тапшырышты, чыгармачыл адамдарды колдоп жүрүшөт экен. Ыр жаратмандарынын поэзия дүйнөсүн азтектеп, ушул керемет дүйнөдө өзүлөрүн сынап жүргөн Кыргыздын калемгерлеринин эмгектери аткаруучулар тарабынан ырдалып, композиторлордун оондору жаңырды. Баскан жолун жалын кылма, Бактыгүл Курманалиеванын эки ырына эки оон жараттым эле, азыр кыздарым ырдады. Анан эми ушул уюму байсалдуу болсун, Бактыгүл Курманалиеванын дагы ушунчалык аракети күч, ушул аракети ишке ашып, дагы мындан да көбөйө берсин, акындарыбыз көбөйө берсин, ырчыларыбыз көбөйө берсин. Биздин негизги Кыргызстаныбызда маданиятты көтөрүүдө. Бул маданиятыбыз аябай жогору болуп, маданиятыбыз эң бийик чокуда турган болсо, биз кийинки жаштарыбызды да туура жолго тарбиялай алабыз деп эсептейм да. Саамалыкка ак келечек кийген Арууке жана ак шоолла шайыр апалар тобудагы ак батасын берип, жандуу үндүү жакшы чыгармасын арнап, Кыргыздын темир ооз комузун көөгө салып, мыкты маанай каалап өтүштү. Кеченин соңунда жалпы уюштуруучулар ар бир келген катышуучуга, конокторго ыраазычылыктарын билгизип, чакан белектерин арнап, куттуктоо сөздөр сүйлөнүп, иш-чараны жыйынтыкташты. Ден соолук, жакшылык, ийгилик ар күнгө ушундай майрам болсун. Баарыңызга терең ыраазычылык жана ошондой эстерге дагы чыгармачылык чоң ийгиликтүү каалайм. Биздин меймандар баарыңыздарга чыгармачылык ийгилик, бакубат жашоо, баарыңыздардын үйгүлөрүңүздүр. Алтынай Жайдылдаева, Мурадилов Бексултан, атайын чыгарылыш үчүн. Ушул жерде пайдаланып айтып кеткен бат.